Ассаламу алейкум туғандар. Назарыңыздарда қайрадан эле базар жок каналы. Бүгүн мен Бишкек шаарынын батыш тарабы, Сокулук району, Новопавловка айыл өкмөтүнүн Алтын Ордо конушунда турам. Ушул жерден бир сатылуучу үй бар экен. Азыркы чыгарылышта сиздерге ошол жөнүндө маалымат берейин деген. Азыр мен турган жер Фрунзе жана Гоголя көчөсүнүн кесилишинде турам. Шаардан келип жатканыңыздарда оң тарабында тугандар. Бул Гоголя көчөсүнүн башталышында оң тарапта Газпромнефть жана сол тарапта Глобус супермаркети бар экен. Ушул экөөсүнүн ортосуну менен Гоголя көчөсү менен түндүктү карай 1 километр 300 метрдей басып барганыңыздарда сол тарапта биздин сатылуучу үй жайгашкан тугандар. Азыр видеонун жүрүшүндө калган маалыматтарды берем. Кандай баруу жолун көргөзүп. Анан эгер сиздер Бишкек шаарынан келсеңиздер 199 маршрутка менен барсаңыздар, сатылуучу үйдүн жанына алып барып коет экен. Анан бул жерде Сокулук району десем эле, алыс Сокулук деп ойлоп жүрбөңүздөр. Бишкекке жаңы келгендер, же болбосо келе электер, жакшы билбегендер тугандар. Бул жер негизи боюнча Бишкекке жакын эле жерде. Жолдун өйдө тарабында 1 километр аралыкта Ала Тоо конуштары жайгашкан, алар шаарга карайт. Ошол эле тушта бул Новопавловка деле ошолордун тушунда жайгашкан, бирок бул жер Сокулук районуна караштуу экен. Бирок Бишкек шаарына жакын эле тугандар. Бул Фрунзе көчөсү менен көптөгөн маршруткалар өтөт. Бишкек шаарына карай, батыш жакка кетсеңиздер Карабалтага, Сокулукка, Авторыныкка дагы көптөгөн маршруткалар өтөт тугандар. Анан кандайдыр маалымат калса, комментарийге жазып, өз оюңузду билдирип кетесиз тугандар. Мен калган жолду түшүндүрүү үчүн жолумду улантайын. Мынакей тугандар, 1 километрдей Гоголя көчөсү менен түндүктү карай басып та келип калдым. Келгениңиздерде сол тарапта Би Мырза деген чайхана, бильярдный клуб дүкөнүнү көрө аласыздар. Андан өткөнүңүздөрдөн кийин Энесай дүкөнүнү көрө аласыздар. Энесай дүкөнү өткөндөн кийин мындай бир пустой участок бар экен. Ошол участоктун ылдый тарабындагы көчө менен сол тарапты карап, батышты карап 200 метр басканда биринчи эмес, экинчи көчө Акнур көчөсү болот. Ошол Акнур көчөсү менен дагы түндүктү карай бир аз басканда сатылуучу үй оң тарапта жайгашкан тугандар. Мынакей тугандар, Акнур көчөсүнө жетип келип калдым. Сатылуучу үй ушул көчөдө жайгашкан. Оң тарапты карап барганыңыздарда адреси Акнур көчөсү 15-үй тугандар. Мына көчөсүнө шагыл төшөлүптүр. Кошуналар мына. Эми сиздерге бир суроо тугандар. Ушинтип жолду бир четтен түшүндүрүп келген жакшыбы же үйдүн алдынан эле тартып баштаган жакшыбы? Ошол жөнүндө өзүңүздөрдүн ой пикириңиздерди комментарийге жазып кетиңиздер. Ал нерсе мен үчүн чоң жардам болот тугандар. Мынакей тугандар, сиздерге жолдорду көргөзгөнчө сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул сатылуучу үйдүн көчө тараптан көрүнүшү. Адреси Акнур көчөсү 15-үй. Эски аты бул көчөнүн Жаштык көчөсү экен тугандар. Кээ бир Алтын Ордону жакшы билчүлөр болсо, эски Жаштык көчөсү, азыркы аты Акнур көчөсү. Эми көчө тараптан блок менен тосулган, көрүп турганыңыздардай ворота орнотулган тугандар. Эми короосуна кирейин. Так, бул мына короосунун көрүнүшү. Жердин аянты 5,5 соток экен. Кызыл китеп, техпаспорт, бардык документтер бар. Үй ээсинин атында. Анан мектеп Кирканстромго жол болсо жакын жерде Чыңгыз Айтматовдун гимназиясы бар экен. Ошол жака барат экен балдар. Сайдик, мечиттер жакын жерде жайгашкан. Суу, свет бар тугандар. Суу 3 жерден чыгат экен. Качалка, скважина жана провод менен келген суу чыгат экен. 3 суу чыгат экен. Анан үй жөнүндө айтайлы эми, үй жөнүндө маалымат берейин. Үй бардыгы болуп, баня, бардык үйлөр болуп 380 квадрат метр. Бул жакта 2 иштеп турган банясы бар, анан 8 квартиранын киргизгенге ыякташтырып салынган 8 квартира бар тугандар. Бары болуп 380 метр квадрат. Бул квартиралардын дуалы сокма менен бүтүрүлгөн. Тышкы тарабынан утеплять этилип, декоративный штукатурка экен тышкы тарабы. Анан бул 2 иштеп турган баня болсо, кирпич менен бүтүрүлүптүр тугандар. Алды тарабы мондай стояшка. Квартиралардын алды тарабында мындай навестер да бар экен. Эми аз сиздерге бир квартиранын ички тарабын көргөзөйүн. Бардыгы окшош салынган тугандар, квартиралар. Азыр ошонун бирөөсүн көргөзөйүн, көрөйүн. Мынакей 4-квартира дейт.
эшиги ушундай. Бронированный десем, ал күлкүлүү болот го дейм. Аталышы бронированный эми ушул темирден болгон туугандар. Так. Киргенде эле прихожка. Узун турасы 2-2 2дей көрүнөт. Болжол менен мен бул жакта эсептегем жок, бирок андан кийинки бөлмөнү эсептедим. Прихожка мына. Өйдө турган пластика, дуалдары ылай жол. Мына ушундай көрүнүштө. Пол, теплый пол салынып прихожкага. Өйдө ылдый тарабы стояшка экен. Анан кийин киргенде дагы бир бөлмө жайгашкан. Узун турасы 3-4. Пол стояшканын үстүнөн ОСП салынган туугандар. Дуалдары ондай шуалган. Өйдө тарабы пластика. Түндүк тараптан бир пластик терезе орнотулуптур. Мына ушундай көрүнүштө. Анан ар бир квартиранттан 4,5 миң сомдон квартплат алынат экен туугандар. И иштеп турган баня деле бар. Ал банядан кыскасы айына бул жерден 50 миң сомго чейинки киреше бар экен. Грубо айтканда, может бир ай 45 миң, бир ай 52 миң болуп кетет. 50 миң бар деп айтты үйеси. Эми андан ары кайра эле мен короосундамын туугандар. Ушул эле квартиранын жанында бул жакта парай отоплениянын топкасы бар экен. Анда сиздерге көргөзө кетейин. Азыр сиздерге түшүнүксүз болуп калды окшойт. 8 квартиранттан анан иштеп турган банядан түшкөн кирешенин баасы 50 миңге чейин болот экен. Анан банянын өзүнөн эмес, общий. Бул парай отоплениянын топкасы жайгашкан бөлмө. Парай отоплениянын топкасы көмүр менен иштейт экен туугандар. Окей, эми ушул жерден кайра эле арбасына чыгып калган маалыматтарды көргөзөйүн сиздерге. Канализация бул жакта септикке куюлат экен туугандар. Анан ушул иштеп турган банянын арты тарабында көмүр жайгаштырган место да бар экен. Мынакей. Бул жакта көмүр коёт экен ийеси. Кошуна менен болгон граница бул блокко чейин. Бул жакта да бир аз 1 метрдей жер калыптыр. Ал жагында кошуна менен болгон блоктон болгон забор эле бар экен туугандар. Эми кайра сиздерге канализация септикке куюлат деп айттым, Так. Бул жактагы 2 иштеп турган банянын бирөөсүнүн ички тараптарын көргөзүп кетейин. Негизи экөө окшош эле туугандар. Бул жакта от жагычуу местасы бар экен. Эшиги пластик эшик, терезеси деле пластик экен. Ички тарабына киреличи мына. Бул от жагычуу жайы. Бул бөлмөнүн узун турасы 1,5 га 2дей көрүнөт. Так, ички тараптан раковина орнотулуп, суу чыгарылыптыр. Банянын ички тараптагы светтерини бул жерден жандырып өчүрөт экен. Эми азыр банянын бирөөсүнө кирели. Так. Бул банянын эшиги деле пластик экен. Дуалдары кафель, потолок пластика туугандар. Бул жакка отурганга отургучтар коюлуптур. Пол деле кафель экен. Батыш тараптан бир форточка орнотулган. Андан кийинки бөлмөсү. Жана андан кийин паровой. Ал жака кирбей эле коеюн, телефондун камераларына суу түшөт туугандар. Негизинен мына байкап көрдүңүздөр, ички тарабынын абалыны. Андан ары мен кайра эле мына сразу эле камера буу болуп калды, азыр артыш керек аны. Туугандар, мен сиздерге бардык маалыматтарды бердим окшойт. Кандайдыр бир маалымат калган болсо, сиздерди кызыктырган, үйесине чалып билип алсаңыздар болот. Бир маалымат калып калыптыр. Ажаткана. Көбүнчө үйлөрдү тартканда ажатканасы эстен чыгат. Мына бул жакта ажатканасы жайгашкан, блок менен бүтүрүлүптүр. Эми үйдүн баасын айтайын. Бул үйдүн баасына $50 миң деп атышат. Сүйлөшүүлөр болот туугандар, бир аз арзандатуулар болот. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. Ээсинин номерин экранга жана описанияга калтырам. Сүйлөшүп көрсөңүздөр болот. Анан эгер реклама үчүн мен номеримди издаткан болсоңуздар, аны деле мен мына экранга калтырып койдум. Көпчүлүк көрүүчүлөр описанияда да мен өзүмдүн номерим жазылып турат, бирок аны таппай атышат. Ошондуктан бул жакка да жазмай болдум азыр. Сиздер менен коштошом. Кийинки чыгышка чейин саламатта калыңыздар туугандар.